Жигиттин сөз өлгү чөктү, өз ölsün değil mi? Niye tutmuyorlar? Yakalanlar cümle. Yakalamaz. Kaysi sot çeçimden aldı? Yok, nereden çekim? Ha, nereden çeçimden? Өздөрү уруксат берип атса, өздөрү документ тазалап берип атса, анан бизде кандай күнөө, биз кандай туура эмес иш кылдык? Биздин кызыл китептerde жокко чыгарабыз дешип атат. Сотко чыгарып. Bizde günü çok önemli. Biz Вакытта мэрия өзү берип алып, эми өзүнүн чечимин туура эмес кабыл алат. Эми өкмөт туура Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда эл үнү көрсөтүүсү. Биздин редакциябызга Бишкек шаарынын Ленин районунун Акумбаев, Гагарин, Тимура Фрунзе, Муромская көчөлөрүнүн ортосунда жайгашкан калктуу конуштан 22 үй бүлө кыштын кыраан чилдесинде бизди Бишкек шаарынын мэриясына караштуу жер ресурстары башкармалыгы мамлекет тарабынан берилген мыйзамдуу документтерибизди жокко чыгарып, сотко берип, жашап жаткан үйүбүздөн кууп чыгып жатат. Караан күнгө кабылган караламан элдин үнүн угуп, акыйкаттыкка жетүү үчүн үнүбүздү президентке жеткирүүгө жардам берүүңүздөрдү суранабыз деп кайрылган эле. Окуянын ак карасын иликтөө максатында биздин чыгармачыл топ айтылган дарекке барып, төмөнкүдө көрүнүшкө күбө болдук. Mo участкалар, салынган үйлөр, ошо мэрия талашып аткан бизден. Биз бул участокты 13-жылы сатып алганбыз. Аялым экөөбүз мугалимбиз. Кредит алып, ушул участкын өзүн китебин коюп, залогко коюп кредит алганбыз. Андан бери 5 жолу кредит алдык. Ипотекага кредит алып, ушул үй салынды. Ушул жерге. Ушул үйлөрдүн бардыгы салынып калган. Бардык үйлөрдө үй бүлөлөр менен баары жашап атышат. Мына ушул жерлерде 10 жылдап эч ким документиңер туура эмес деп айтылган дагы эмес. Мынаки тех паспортубуз бар. Тех паспорттор бар, мына госакты бар. Бүт законный алганбыз, текшертип бүт. Аресте жок, эчтеке чырпыры жок деп. Мына 3-чү добросовестный покупатель менен мынаки купили-продаж договору. Бул адресный эм алганбыз, бүт налог болоктор бүт төгүлүп, индивидуальный салынган үй. Чындыгында жер ээлеринин колундагы документтерин көрүп, бир жеринен кемчилдик таба албадык. Жерге болгон жеке менчик укугун аныктаган мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан берилүүчү мамлекеттик актыдан баштап, жеке менчик үй курууга уруксат берүүчү бардык мамлекеттик ишканалардын уруксат кагаздары менчик ээлеринин колунда бар экен. Эмнеге таянып Бишкек шаарынын мэриясына караштуу жер ресурстары башкармалыгы менчик ээлеринин үйлөрүнөн соттун чечими менен кууп чыгып, жерин бошотуп, мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан берилген актыны жокко чыгарууну көздөп жатканы бизге түшүнүксүз болду. Şu men dagы бакта турган адамдарда эле жерди сатып алганбыз. Өзүбүз ак эмгегибиз менен иштеп, баягы жерди басып алгандар деле бар да, мисалчы биз басып алган жокпуз, бул жерди сатып алдык өзүбүздүн акчабызга. Анан ушундай үйлөрдү курдук. Үйлөрдү куруп атканда, мисалы, мыйзамды бузган жокпуз эч кандай. Суу, свет кошуларда, УЗР мэрия өзү уруксат берет экен, ушундай кура берсеңер болот деп, ошо разрешение на строительство деп коет экен, анысын да алганбыз. Бардыгын мыйзам чегинде гана курганбыз. Ушундай эми куруп бүтүп алгандан кийин, анан эми ушинтип талашып атканы биз үчүн жат көрүнүш болуп атат. Канчалаган эмгек акыбыз кетти, канчалаган жылдарыбыз кетти бул үйлөрдү салыш үчүн. Ошо анан кат түрүндө кайрылганбыз биз, эч кандай жооп болгон жок. Анан эми ошо биз да кайрылат элек. Ошо бардыгын мыйзам жолунда бул жерди алып атканда негизи биз текшергенбиз. Историясын мамлекет өзү гарант болуп кызыл китеп берип атат да бизгечи. Госрегистр
бизге регистрация кылып берип атат. Алсаңар болот деп атат. Эми менин түшүнүгүмдө негизи мен юрист эмесмин, бирок ушу менин түшүнүгүмдө кызыл китеп берилсе, значит бул мыйзамдуу да, мамлекет өзү гарант болуп берип атат. Мен мына кызыл китепти дагы 2012-жылы алынган жер да булчу. Мыйзам чегинде сатып эле алганбыз. Бул жер негизи иниме караштуу. Иним Россияда иштеп мигрант болуп, ак эмгек менен ушу алынган жерлер негизи. Анан ушу бизде көйгөйлүү проблема ушул. Эмнегедир бизди сотко чакырып, могу жерибизди алабыз деп, кызыл китептерди жокко чыгарабыз деп чыгып атышат. Ошол анан ушу мен да кайрылым ошо биздин жетекчибизге, Садыр Нуркожоевичке, ошондой эле Генеральный прокуратурага ушуну мыйзам чегинде карап берсе. Себеби баардыгыбызда, ар бирибизде 22 участоктун баарында ушундай китеп бар, кызыл китеп. Анын баардыгы негизи ошол мыйзам чегинде алынган. Анан бизге ошол эме болуп атат, кандай десем, сыр болуп атат да, мунун артынан эмне турат, ким турат. Мында 12 жылдын ичинде каралбаган нерсе мына эми каралып атат да, эмнегедир. 2018-жылы бул футбольный полени сентябрь айынан баштап иштей баштаган. Бардык разрешительный документтери бар. Бүт разрешение на строительствосунан баштап бүт приемкасынан бери болгон. 3 жылдан ашты иштеп атканына. Бардыгын ак эмгек менен таап ушакты 15 жылдан бери иштеп тапканыбызды иним экөөбүз ошол жерде салганбыз. Ошол жерде азыркы убакта балдар тренировка кылат, тегерек четтеги кошуналардын баары келип ушул жерден футбол ойноп эс алышат. Үнү Кудайга жетчүдөй болуп зарлаган бу карапайым элдин үнүн угуп, чындыгында бизде да бир суроо жаралды. Эгерде сизге мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан жерге болгон жеке менчик укугун аныктаган акты менен кызыл китеп берип, бирок бир нече жыл өткөндөн кийин сиз үй куруп, үй бүлөңүз менен жай баракат жашап жатканыңызда укук коргоо органдарынын өкүлдөрү сотко чакырып, кечирип коюңуз. Бул мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан сизге берилген акты, тагыраагы сизге берилген кызыл китеп, курулушка уруксат берген иш кагаздары баары мыйзамсыз берилип калыптыр. Ошондуктан үйүңүздү бошотуп, бул участоктон чыгып кетиңиз деп келсе, ким күнөөлүү болот? Сизге жерге болгон жеке менчик укугун аныктап, кызыл китеп берген мамлекеттик каттоо кызматыбы же мамлекет тарабынан берилген документтерге таянып үй куруп алган карапайым жаран сиз күнөөлүү болосузбу? Биз бүгүн мына ушул суроого жооп табуу максатында эл менен чогуу жүрөбүз. 2019-жылдары биз бир туугандар менен Акунбаева Тимура Фрунзеден 3 участка сатып алган болчук. Көргөнүңүздөрдөй бардыгы кызыл китеби бар. Ошо биз болсо жердин бардыгын, участоктун бардыгын мыйзам түрүндө сатып алганбыз. Барып оформление кылып, купля-продажа, техпаспорт көргөнүңүздөрдөй полностью. Анан 2019-жылы сатып алгандан кийин, ошо 2 айдан кийин бизге сотко, Ленинский сотко повестка келди. Ошондон бери бир туугандарыбыз менен эч кандай стройканы, ошо үй куралы деп, ошо жакшы ойдо сатып алган жерибизди ошондон бери ошо стройка кыла албай, үйдү кура албай, ошондон бери соттон сотко айланып, бүтүрө албай атабыз. Биз бул жерде болсо ак мээнет менен эч кандай захват жок. Юридикалык тараптан бардыгы түптүз жакшы ойдо сатып алган болчук бул жерлерди. Мен де болсо могул жерде бир документти көрсөтүп кетейин. Мен бул жерде биз бир туугандарыбыз менен бул жерде биринчи эмес, экинчи эмес, биз болсо 5-чи покупательбиз. Буга чейин мэрия эмнени карап турду, эмне болду, бул түшүнгөнсүздүк. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден бир чоң сураныч бар эле. Ушул биздин
үйлөрүбүздү, жерлерибиздин ушул документтерин бир сыйра текшерип, мыйзам түрүндө экенин көрүп, бизге жардам беришиңизди суранабыз. Урматтуу президент, мына бардыгыбыздын колубузда кызыл китеп бар. Ушул кызыл документтерди алып, документибиз бар деп ишенип, үйлөрдү салып алгандан кийин ушул кыштын күнү бизде ушинтип эшикке кууп чыгабы? Анда бул китептердин баасы барбы, жокпу? Бул документ эсептелеби, эсептелбейби биздин өлкөдө? Эми ишибизди таштап, өзүбүз баарыбыз жөнөкөй адам болсок, мугалим болсок, бардык нерсебизди таштап коюп, ушинтип сууктун күнү сотко чуркап жүрөбүзбү? Сизден сураныч, ушуну бүтүрүп бериңиз, аягына чейин чыгарып, ушу кол коюп бериңиз, ушу постановленияны чыгарып бериңиз. Биз урдап алган жокпуз, биз келип талап алган жокпуз. Өз эмгегибиз менен бардык закондун ченеминде ушул документтерди алганбыз. Өкмөттүн өкүлдөрү. Мына азыркы учурда биз баарыбыз тең мына бuyakта могу участокто жашаган кишилер баарыбыз тең чогулдук. Мына караңыздарчы, мына 22 участок. Ушунун баарын тең азыркы учурда биз баары соттошуп атабыз өкмөт менен. Биз талап кылып атабыз. Биздин маселебизди туура чечип бериңиздер. Себеби ар бирөөбүздөн кредитке алып, карызга алып, убагында мына документтер турат, правоустановляющий документтер. Мынакей кызыл китеп десеңер, кызыл китеп бар. Купля-продажа десеңер, купля-продажа бар. Андан тышкары бүт разрешительный документтер биздин колубузда турат. Биз деген ал жерлерди басып алган жокпуз. Биз ал жерлерди өзүбүз ак эмгегибиз менен алып алганбыз, сатып алганбыз. Ар бирөөбүздө документтерибиз бар, кагаздар бар. Азыркы учурда баарыбыз тең ушака үйлөрүбүздү салып, жашынакай жашайлы десек, прокуратура представление берип, бизди өкмөт алып коеюн деп атат ал жерде. Убагында кадастр тура эмес кылып коюптур. Аны биз каяктан билебиз тура эмес кылган? Кадастр менен өкмөт да соттошту, представитель УЗР соттошту, бизди как свидетель чыгарып атат. Азыркы учурда кыскача айтып кетсем, могу кагаздын баарын жокко чыгарып атат. Анда өкмөттүн функциясы эмнеде? Могу кагазды бергени берип болуп туруп, андан кийин туруп туруп жокко чыгарып койгон. Биз баарыбыз тең добросовестный покупательдербиз. Эч кимди алдаган жокпуз. Бизден өкмөткө ишенип, кагазга ишенип, барып туруп ушуну как положено алып атабыз. Мына азыркы учурда бизге чечим чыгып атат. Бунун баары тең силердики туура эмес. Силер алган эмессиңер. Бул негизи эле туура эмес кагаздар деп. Ушуну суранат элек, урматтуу президент, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, туура чечим чыгарып бериңиздер. Азыркы учурда мына 22 участок, 22 семья эшикте калган атат. Баарын тең азыр мына баарысы чыгарып туруп, сот аркылуу жерди алып койгон атат. Суранабыз сиздерден, баарыбыз суранабыз. Чогулган эл Ак үйдүн алдында тынчтык митингине чыгып, президентке үмүт артып кайрылган жараяндарын көтөрүп алып, улагага чейин барышканда, Ак үйдөн адамдар чыгып, митингге чыккан элдин арасынан 3 өкүл кирип, тиешелүү тармактын жетекчилерине жолугуп, маселени түшүндүрүп берүүсүн өтүндү. Улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, биз могул жаңы конуш Ак өргөнүн башталышы Гагарин көчөсү менен Акунбаевдин ортосунда Тимура Фрунзе көчөсүндө жайгашкан 1 гектар 82 сотук жерде 22 участок берилген. 22 участок. Бизге убагында кызыл китептерди берип, госрегистрден барысы тура деп, мынакей 4-5 болуп сатып алганбыз. Бирден колдон колго өтүп, андан кийин ушунча жылдан кийин эми мэриядан сотко берип, биздин түпкү чечимдери туура эмес экен деп, бүт кызыл китептерибизди жокко чыгарып атат. Уже 2 жылдан бери соттошуп, ары бери келип, биздин көйгөйдү эч ким чечпей атат. Урматтуу президент, өзүңүз чечип берсеңиз, убагында кызыл китептерди беришкен экен госрегистрде мынакей. 2008 жылдан баштап үй куруп, ошол 22 участокто калгандары болсо үйүн баштай албай отурат. 2 жылдан бери соттон сотко эле каттап чуркап эле жүрөбүз. Эч жерде эч кандай чечилбеди. Мэрия болсо уже участкаларыбызды бошоткула деп
мынакей соттон чечим алып келип атат. Участкаларды үй куруп койгон үй жай мына 22 семья көчөдө калып атабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ак эмгегиңиз менен сатып алган ушул участкаларыңыздын көйгөйүн туура чечип берсеңиз, буну сатып алганда госрегистрде бардыгын мыйзам чегинде кызыл китеби менен сатып алганбыз. Бар жогу таза, туура деп так маалымат берген. Мен бул жерди алганда кредитке алганмын. Менин уулум, келиним майып, мына документи бар, мына экөөнү ээрчитип келдим бул жерге. Өзүбүз квартирада турабыз. Ушуну президентибиз шуну туура чечим чыгарып берсе, акыйкатчылык туура чыгарса чечимди. Ушул күндүн суугуна карабай, ушинтип майып келинимди, уулумду ээрчитип, мен өзүм оорукчамын, колумда таягым бар. Ушинтип келип отурабыз. Сизден суранабыз, президентибиз. Бизге чейин жер тууралуу мэрия менен госрегистрдин ортосунда сот болгон. Ошондо да биз катышып атканбыз. 2 жыл сот созулду. 3 инстанция соттон өттү. Ага биз как күбө катары катыштык буга чейин. Таң калыштуу жери жабыркаган 22 үй бүлөнүн ак үйгө кирген 3 өкүлү менен Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев кошо чыгып, элге жигитче ишенимдүү сөз берди. Байкелер, эжекелер, мен сиздерге мынакей элдин көзүнчө сиздердин көзүңүз ушу мынакей коптоо биздин башкармалыктын үйүнүн жанында сиздерге сөз берем. 10 күн бергиле, онун ичинде маселе чечилет. Эч кандай проблемасы мен көргөн жерим жок. Бияктан отуруп эле сүйлөшчү нерсе бар. Ошону сүйлөшүп эле бүт маселенин баарын ордунан эле чечип бергенге мен сиздерге убада берем. Эч кандай проблемасы мен юрист катары, өзүм вице-мэр катары, юрист катары, ошондой эле жанагы земельный вопросторду карап жүргөн адам катары мен сиздерге айта алам. Эч проблемасы жок. Представительдериңиздер мынакей телефон номерлерин бердим азыр. Келгиле, чогуу кабинеттеринде ошону отуруп чечип койчу маселе. Алтысында соттугандар бар. Эч переживать. Жок, мындай кылабыз. Ал сотту, ошо соттон барып туруп, ошону кагаз жазып туруп, ошо сотту. Отзывать. Ошо отзывать эткенге неме кылып беребиз. Биз көп жерге барбайлы. Сотко барыштын кереги жок. Анан эме ишиңерге ийгилик, ишенели. Мурунку вице-мэрлер деле ушинтип туруп эле анан эме. Эми мындай байкелер. Мен сиздерге куру сөз болбосун. Жигиттин сөзөлүгү чөктү, өз өзүнө. Бул биринчиден, экинчиден мынакей кечээ күнү эле, буквально мынакей кечээ күнү, мурда күнү 2 жыл массивдин маселеси чечилди. То же самое ушул сыяктуу эле маселе болчу. Ошо энден мен тийиштүү службаларды чогултуп туруп, ошо энден тургузуп алып туруп, колдорду койдуруптур. Бүгүн чечилди. Аларча чечилди. Аты жөнүңүздү айтып коюңузчу. Нурдан Орунтаев. Эми эч проблемасы жок. Давайте мындай кылабыз. Качан келет? Представительдер качан келет? Представитель азыр деле күтөбүз. Кайсы дейсиңер? Мен сиздерге ачык айтайын, мынакей мен азыр Кудай бергенде жүрүп атам, азыр ошол жакта ызы чуу болуп, мушташып, ошол жакта тазалап жүрөм азыр. Интернеттен деле көрсөңүздөр болот. Бүгүн эмес, эртең саат 9-да мен сиздерди күтөм. Эртең суббота деп келбей койбойсузбу? Эртең мен иштейм. Вот воскресенье десең, воскресенье. Саат 9-да, 9-га келгиле. Хорошо, келебиз, Саат 9-да эртең 7-8 инициатива. Эртең акылдага келет. Чечиш маселени ушундай эле чечиш керек. Ошону эми келгиле деп айтам. Честно, билген жок. Все, азыр биенге турмай жок. Эртең саат 9-га келе берген. 9:30-га келе берген. 8-9 адам эртең саат 9-га келет. 9:30-да келет. Мынакей бизди президенттин кабылдамасына кабыл алды. Ал киши бардык отделдерден, юротделден, жер комитети боюнча мэриядан вице-мэрлерге чейин чакырды. Бардык биздин көйгөй маселелерди биз айттык, түшүндүрдүк. Убагында барысы документтүү кызыл китептерди беришкен. Эми ошол китепти кайтып жокко чыгарып атат десек, булар баарысын чогултуп, мына вице-мэр өзү баш болуп эми обещать этти. Баарысын жакшы жагына чечип беребиз деп. Эртең саат 9-га бизге приемга келгиле деди. Бул жерде 7-8 адам ошо приемга келсеңер болот деп. Ошо чечим. Эртең эми барсак вице-мэрге анан калган маселелерин угабыз, көрөбүз.
Булар жакшы жакка чечип беребиз деп обещать этишти. Мына бул жигиттер турат, жаныбызда вице-мэр. Нурдан Орунтаев Бишкек шаарындагы кызыл сызыктан мыйзамсыз чыгып кеткен жогорку кеңештин депутаттарынын короолорун жогорку кеңештин сессиясында коркутканына карабай, мыйзам чегинде сүрдүрүп жол салганын жакшы билесиздер. Эми мыйзам чегинде курулган жеке менчик үйлөрдү бузбай калтырууда да так ошондой чечкиндүү кадамдарга барып, жигиттик сөзүндө турса, анда караламан элдин алкышын алып колдоого арзыры талашсыз. Biz men Молдағазиев Тынчтыкбек Турдубекович, biz ушул 22 участок боюнча ошо кошуналар болуп бүгүн өкмөт үйүнүн алдына келдик кабылдамасына. Биздин көйгөйүбүз ушул, жана айткандай, биздин мына кызыл китептерибиз бар, жер сатып алганбыз убагында 2016 жылы. Сатып алып келинчегим экөөбүз мына иштеп болгон тапкан ташынганыбыздын баарын өзүбүздөн аяп, кийбестен, ичпестен ошол ак өргө салалы деп жакшы илгери тилек менен ушинтип жер тилкесин алып үй салганбыз. Биз деле баягы эл окшоп жакшынакай үй салып жашаган келет экен бул жашоодо. Биз деле мына 50-гө чыгып калдык. Биз деле уже жарым жашыбызды жашап бүтүп калдык. Анан эми ушул жакшынакай 2016 жылдан бери ушу эч кандай тиги чатагы жок, жакшынакай жерден баягы жер алып атканда деле, үй алсаң деле, эмне алсаң деле бир ошо документин текшерип туруп алат да адам деген. Ошо документтерин баары текшерсек, баары жакшынакай, госрегистрдан бүт уруксатын берип баарын, үй салууга дагы канализация, свет, суу баарын киргизгенге бүт документтерин толуктап жакшынакай алганбыз. Анан эми ушу мына 16 жылдан бери мына 6 жыл болду ошо жака жашап атканыбызга. Анан эми мына 2 жылдан бери ушу кызыл китепти жокко чыгарабыз деп ушу талашып жатышат мэрия тарабынан. Анан эми биз кандай кылабыз? Биз деле ошол жерде мынакей 3-4 балалуубуз. Ушундай кыш күрөөдө жакшынакай жаш балдарыбыз менен жакшынакай эми мына үйгө жетип жакшынакай жашап келатсак, эми минтип бизди кууп жатышат. Эми ушундай суукта биз кайда барабыз? Ушул эми акыйкаттыкпы? Ким чечип берет эми? Биз 2 жылдан бери эле мына ушу ак үйдү тегеректеп эле жүрөбүз. 2 жылдан бери барбаган жерибиз калган жок. Келген сайын бизди ушу алаксытып чечип беребиз, баары такталат деп коюп эле алаксытып кетиришет эле, дагы эч кандай жооп жок, жооп ала албадык. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Биз баягы карапайым элдер көйгөйүн ушу жакшынакай кылып чечип беришсин деп ушу өкмөт башчыларынан суранабыз. Жөн деле мындай захват кылып басып алган жерлерди деле документтештирип азыр президентибиз жакшынакай иштеп баарын тең документтештирип берип атат. Эми биз дагы жакшы жооп күтөбүз ушу президентибизден. Көптөн көп суранат элек. Үмүттөнөбүз, ушу жакшынакай чечип берет деп ойлойбуз. 2 жылдан бери соттон сотко барып атып, уже чарчап бүттүк. Бирдеме десе эле соттон туруп сүйлөйлү десек, силерге сөз жок. Силердин кызыл китебиңерди талашпайбыз. Силердики туура мыйзамдуу экен. Биз болгону ушу госрегистр менен УЗРдин ортосундагы сот деп бизди ушинтип жооштуп келишти. Жооштуп эле бүтөт деп эле. Силердин кызыл китепте маселе жок. Силердикин жокко чыгарабыз деген эч ким жок деп ушинтип алдап келди да. Анан кайра эле сотко. Анан эми мына быйылкысы мына баягы күнү 6-сынан назначать этиптир эми. Ленинский районго. Декабрдын 6-сына. Эми убагында коррупцияга малынган адамдардын эмесин эми запкысын биз эмне үчүн тартышыбыз керек? Биз жөнөкөй элбиз. Биз 3-чү тарап болуп сатып алганбыз. Документтерибиздин баары жайында, купля-продажа болгон. Силерден эми акыйкат чечим күтөбүз, ишенебиз, урматтуу президент. Ал эми бул иш боюнча 6 декабрда боло турган Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун жүрүшүн, андагы процесстин соңунда кабыл алынган чечимин
кошумча көрөрмандар сиздерге маалымдайбыз. Урматтуу президент, биз 13-жылы бул жерди алганбыз. Биз жолдошум экөөбүз тең жөнөкөй эле мугалимбиз. Ошончо жылдан бери бул 5-чи кредитибиз. Биз жөнөкөй льготныйда кредит эмес, 33, 22 акыркы азыркы алган кредитибиз 22% менен алынган. Баягы мугалимдерге берилген 10% дагы эмес, 15% дагы эмес. Мына жерде ошол жерде айланадагылар баары 2 жылдан бери көрүп атат. Биз ошол ашыкча тыйыныбыз жок болгон үчүн үй бүлөбүз менен өзүбүз курдук. Бир дагы жумушчу алып келген жокпуз. Ким үй алгысы келген адам госрегистрге барат. Госрегистр таза, баардык документтер туура десе алганбыз. Эми ушундай кайра ошол мэрия туура эмес чыгарылды деп ушинтип бизди азыр сотко чакырып жатат. Ошол биринчи постановлениеда мэриядан чыккан. Мэрия өзү берип алып, эми мэрия өзү туура эмес иш кылганын, анын эч ким сотко чакырып, мэриянын ошол берилген кишилерди тартипке тартпай эле кайра жөнөкөй элди эми үй салып алып кирип алгандан кийин бизге ушундай сотко чакыруулар келип атат. Сизден биз суранабыз, соттордун чечими эч качан туура болбой атат. Бири-бирине шылтоолоп атат. Сизге 2 жылдан бери кат деле киргизип жатабыз. Эми акыркы үмүтүбүз сизде. Ушул неге мэрия жопко тартылбайт? Неге госрегистр жопко тартылбайт? Неге биз акчабызды төлөп, ошолор туура деп берген кызыл китебибиз менен салынган үйүбүзгө эми биз туура эмес иш кылган болуп атабызбы? Биздин күнөө эмнеде? Биз мындай туура эмес, эмнени биз туура эмес кылдык? Ошону бир айтып коюңуздарчы. Биз бюджетте ушул мугалимдин айлыгына жашаган адамдарбыз. Мен азыр кызыл китебимди көрсөтө албайм. KSB'де турат менин документибиз, биздин документибиз. Бул ушул үйдү салып бүтүш үчүн биз 5-чи жолу кредит алып атабыз. 10 жылдан бери биз ушу кредит төлөп кана ушу үйүбүздү тургузуп келатабыз. Даже соттор ошо президент чечсин дегенге чейин жетип туура чечим чыгара албай атат. Мына туугандар менен биз 3 участка алганбызда 3 жыл болду. Ал жерде элдер 22 үй бүлө үйлөрүн салып жашап аткандар бар, кредит алып үй курушкан. А биз болсо 3 жылдан бери участканы алып туугандар үйдү кура албай атабыз. Балдарыбыз менен мына балдарды үйлөш керек, аларды жайгаштырыш керек. Анан баары мына документтер колубузда, кызыл китептер, решениянын баары бизде. Госрегистрден баарын туура деп чечип берген. Мисалы, ал жерди биз 5-чи лицо болуп колдон колго алынып сатып алганбыз да. Ошонун баары туура болуп келип, мына уже канча бир 8-10 жыл өткөндөн кийин туура эмес дешип атат. Биз ушунча ак эмгегибиз менен тапкан акчага сатып алган өзүбүздүн үйдөн жөн эле кантип чыгып кетебиз. Биз мына канча ден соолукту кетирдик, канча убакыт кетти, балдарды чоңойттук. Мына эми биз балдарыбызды үйлөп ошол үйгө жайгашабыз деп атканда кайра биздин документтерди жокко чыгарып үйдөн кууп чыгабыз деп атат. Кыштын ызгардуу суугунда. Биз канча жерлерге кайрылдык, мэрияга бардык, депутаттарга бардык, баары эле макул чечебиз, бирок жыйынтыгы жок, ошон менен да токтолуп калып атат. Ошон үчүн биз могу жогору жакка келдик, урматтуу президент Ташиевке келдик, кимдер чече алат? Жогорку прокуратурадан чечеби? Бу карапайым калктын көйгөйүн чечип берсеңиздер, сиздерден сураныч. Мына бүгүн балдарды үйгө калтырып суукта, өзүбүз келип могу сыртта күтүп турабыз. Бир адам чыгып ушу тагдырыбызды чечип берсе деген ойдо келип отурабыз ушул жерде. Кызыл китепти туура деген чечим чыгарып берсе. Мына 6-декабрда ошо сот чечим чыгарып, документ кызыл китептин баарын алып коет дейт. Анда 22 үй бүлө бала чакасы менен каякта калат. Биз кайда барабыз деген вопрос болуп атат да. Өтө чоң. Элдин атасысыз, урматтуу президент. Биздин тагдырыбызга да кош көңүл болбой, туура карап койсоңуз сураныч. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.